Кара Бура айылдык кеңешинин депутаттары. Ошо бизде Бешик айылында негизи көйгөй көп, бирок эң чоң көйгөйүбүз ушул таза суу маселеси болуп атат. Марат Молдонович, Дастан Артипикович жеринен барып көргөнсүздөр, бир эмес 2 жолу баргансыздар. Жана мурунку губернаторубуз Бакыт Нарбекович да барып жеринен көрүп кеткен. Ошо бүтүрүп беребиз деп аябай чоң убадаларды берген, бирок таза суу көйгөй ошол бойдон калып атат да. Биздин ошо таза суу көйгөйүбүз жылдан жылга курчуп баратат. Ал бизде кошуна айылдарда эле кара суубуз да жок, ошо ит мышыбыздан баштап баарыбыз ошо бир эле колонкадан ичебиз да. Ошо кышкызын жана үстүбүздөгү чоң каналыбызда да суу токтоп калат. Анан ошону бир жакшылап чечип берсеңиздер. Депутаты болуп, силерде элге кызмат кылыңыздар деген тилектемин да, чын жүрөктөн. Кудай буюрса ошого да жетиңиздер. Эми мен жана суроолорго жооп берип кетип берейин. Андан кийин кезек мына бул жерде Баястан айылына ФАП мечиттин проектиси уже бүтүп калды. Баястан айылына салынат. Биз өзүбүз бүтүрөбүз деген. Мен колумдан келген проектин айтканмын. Келгиле, мен мындай кылып берейин. Мындай кылып берейин. Колдон келишинче ушуну берейин. Ошо менен камсыз болсун дегенде, жок, бул жердин чыры бар, бул жерде мурун башталып калган. Дастан Артипикович ошо баштаганда бүтүрүш керек деген да. Анан мен токтоп калганмын. Анан кийинки баргандан кийин проект өзгөртүп, башка жерден 2 жерден скважина, эски скважина бар экен. Ошол жерден сууну чыгарып, турба менен тартып келип, мындай кошуш керек деген да. Анан мага проектин бергиле, аны да карап көрөлү, анан суунун анализин алып бергиле дегеним иш токтоп калды. Андан кийин бир чоң көйгөй маселе болгон дагы ФАП менен мечит деген. Мына Кудай буюрса азыр Баястан ФАП мечит чечилди, жакында ошо капсуласын салабыз. Бул сиздин эмгегиңиз Баястан, бул 2 жылдан бери экөөбүздүн ортобузда суроо талак болуп келген, буюрса чечилди, башы бар ишти кылабыз. Анан таза суу боюнча мага бизге бергилечи толук маалымат. Проект болсо проектси, же долбоор болсо долбоорун мага берсеңер, анда биз муну мамлекеттик бюджетке киргизели. Алтынбек.